биздин өлкөдө позитив көп бекен же негатив көп бекен? Кемчилик istesең, кимде кемчилик жок? Адам болобу, саясатчы болобу? Сатып кетүүлөргө кандай мамиле кыласыз? Сатып кеткен достор көп болду тилекке каршы. Пластикалык операция канча колдоносузбу? Мен спорт залга барам, басам, чуркайм. Жогорку кеңеш өздөрү таратуу чечимин кабыл алдыбы же башка бирөө Нурлан тарагыла давай деп бирөө айттыбы? Бул парламент кетти деп коелучу. Эл баарысын билет. Эл өзү эле биздин падышабыз, биздин ханыбыз эле дей берет да. А бирок бийликтин табияты бийлик да. Чегаралар такталды деп кайсы бир жерлерибизди берди, кайсы бир жерлерди алдык. Чоң жетишкендик. Анткени борбордук Азияга тынччылык алып келет. Державалардын ортосунда баары бир кыйыр түрдө, ачык түрдө тирешүүлөр бар да. Кыргызстанга кыйыныраак болот. Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында президент Садыр Жапаров сүйлөдү. Сырттан караганда баары кол чапты, жакшы болду, ошол менен бүттү деген сөз болушу мүмкүн. Америка Кыргызстанга демократия жагынан үлгү болуудан калдыбы? Бир нерсени түшүнүш керек, Кыргызстан үчүн эч бир мамлекет күйбөйт. Только кыргыздар күйөт. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешүүбүздү, пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезекте биздин коногубуз бар, Аликбек Жекшенкулов ага. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, мен тааныштырып коеюн. Бүгүнкү конок бул 8 өлкөгө элчи болуп иштегенсиз. Министр да болгонсуз, тышкы иштер министри болгонсуз, бир канча жолу депутат болгонсуз. Негизи автобиографияңыз бай эле экен, аябай. Азыркы күндө болсо профессор, Славян университетинде, андан тышкары саясий илимдердин кандидатысыз. Докторусуз, кечирим сурайм. Эми демек тышкы саясатты, ички саясатты сүйлөшүү үчүн сизди чакырдым. Рахмат келип бергениңизге. Уруксат болсо мен суроонун бир четинен баштай берсем. Мейли. Башында бая канды кызытып алыш үчүн бир аз мындайраак суроолорду берейин, Мындай жөнөкөй. Эми өзүң жакшы билесиң да. Ооба. Азыркы күндө мындай кызматта эмессиз. Мамлекеттик кызматта эмессиз. Эмне менен алексиз азыр? Эң негизги бул албетте үй бүлө, бала бакыра. Андан кийин эми пенсиядагы адам баягы тиричилик кылыш керек дегендей иштейм. Ошол профессорлук сунушталгандан кийин ошо 2 жылдан ашты, ошол жакта профессор болуп КырСуда иштеп атам да. Сабак берем, консультация берем, ар кандай форумдарга катышам. Мен ойлойм, баягы ушунча тажрыйба топтоп, билим топтогондон кийин өзүмдүн билимимди, өзүмдүн тажрыйбамды биздин жаштарга жеткиз. Мамлекетке өз пикиримди коомчулукка дагы бир мындай жакшы маана жаратыш да. Негизги максатым да ушундай чечтим мен. Аликбек ага, сиз могу мобилдик телефон, смартфон чыга элек коом ошол доорду адамсыз да. Ал убакта мындай кол телефон деген жок эле, сотка деген жок эле. Азыр 2 кишинин биринде эле кол телефон. Кол телефонду көп карайбыз. Биз азыр мына маекке келатканда дагы экөөбүз кол телефонду карап, эмне болуп атты экен деп жаңылыктарды карап атпадыкпы? Бүгүнкү күндө ошол кол телефонду көп карайсызбы? Маалыматтарды, тиги бул видеолорду же болбосо мындай ошол доордун адамдарында китепти көп окучу эле, же китепти көбүрөөк окуйсузбу? Жок, азыр негизинен ачык эле айтыш керек, телефонду көп карайсың да. Анткени дүйнөдөгү болуп аткан окуялар, деги эле маданият болобу, билим маселеси болобу, саясат болобу, экономика болобу, чыгып турбайбы? Маалымат, ийгиликтер, кыйынчылыктар чыгып, ошол менен баягы заманга жараша ошол милдеттүү адам деп ойлойм да. Но бирок ошол эле кезде
китепти унутпаш керек. Китепти бош убакта же түнү окуйсуң. Анткени мындай да бала кезде окуган китептер азыр такыр башкача кабыл алат да. Же болбосо жаш кезде. Анткени адам бул турмушта жол баскан сайын, өмүр сүргөн сайын адамдын философиясы, көз карашы өзгөрүп туруш керек. Заманга жарашачы. Анан объективдүү бардык жагынан өзүң айткандай тиги заманды билген, азыркы заманды билген, келечекти көрө билгенге аракет кыласың да. Ошол себептен окуганга дагы көп аракет кылам. Мисалы, кайсы китепти окудуңуз акыркы жолу мен ушу Достоевскийди «Горе от тумана» окугам кайра. И тиги Чыңгыз Төрөкуловдун китептерин кайра окуй баштадым да. Мурда окусаңыз деле кайра бир окуп кайра окудум, такыр башкача кабыл алат экен. Мисалы, бетме бетти кайра окусам, бул өтө ушундай кыргыздын терең бир аң сезимин, терең философиясын түшүндүргөн чыгарма экен. Аял ушунчалык күйөөсүн жакшы көрүп, ушунчалык анын камын көрүп аскерден качып жүргөндөчү, согуштан качып жүргөндө. Ошол эле кезде кошунан уюн сойгондон кийин тиги ошол күч органдарга аны салып берет да. Эмне үчүн сен балда кошунан балдары кыйналат, ачкадан өлүп калса эмне болот деп ушундай суроолорду берилген да. Бул өтө ойлоп көрсөң, өзүңүн жүрөгүндө турган күйөөсүн, балдардын атасын, ошо башка бирөөнүн балдарын ушундай, бул албетте бул бетбакчылык туурабы? Ал жасаган кадамчы. Ошого таразалап туруп, бул келечекти кандай ой жүгүртсүн, балдар кантип жашайт деген эме менен бир ушундай шартка барат да. Мен башкача кабыл алып, бул өзүнүн биздин ошо аялзат, кыргыз аялзатын өзгөчө сапаттуусун. Эне деген бул жалаң эле өзүнүн мээримин, өзүнүн баягы кыялын өзүнө эле балдар эмес, жалаң кошуна балдарга, жалпы элдин балдарына күйгөн адам. Бул өтө терең, өтө мындай маанилүү окуя болгон да. Ошол себептен мен же болсо ошол эле Достоевский идиот болобу, жанагы башка эмелер болобу, мындай кайра окусаң такыр башкача кабыл аласың. Ошон үчүн мен окурмандарга, көрөрмандарга кеңеш берет, кайра окуп чыккыла. Бул ой жүгүртүүсү өзгөчө. Мен балдарга, өзүмдүн балдарыма айттым эле, мурун студент кезде мектепте окудуңар эле, өттүңөр эле, азыр кайра окуп чыккыла деп кеңеш берген. Билбейм кандай таасирленет, бирок азыркы заманда эмне жетишпейт бизде? Адамгерчилик жетишпейт. Эмне жетишпейт? Адамдын рухунун тереңдиги, адамдын келечегинин баягы адилеттүүлүк жетишпейт. Көп нерсе жетишпейт. Ушунун баарысы ушул улуу жазуучулардын чыгармаларында камтылган да. Бул бир ой жаратат экен адам, башка ой да. Ошон үчүн мен китеп окуу бул өтө чоң мааниге, менин оюмча. Сиз айтпадыңызбы, бүгүнкү күндө ошол Кыргыз Россия Славян университетинде профессорлук кылып сабак берип атам деп. Ушу жаштардын мына китеп окууга болгон мамилеси кандай сиздин байкооңузда? Мисалы үчүн сиз айтып аткан Чыңгыз Айтматовдун ошол чыгармасы узун чыгарма да. Ал үчүн убакыт керек, окуш керек. Достоевскийдин жана идиоту деле, башка чыгармасы деле узун чыгарма, өтө узун. Бүгүнкү күндө кол телефонду пайдаланган жаштар TikTok, Instagram кыска 1 мүнөттүк нерселерге гана чыдайт. Анан кандай сиздин баамыңызда жаштар ушу китепке болгон эми тилекке каршы азыр жаштардын мындай ой жүгүртүүсү жок эмес деп айта албайм да. Бирок терең эмес менин оюмча. Бирок арасында албетте мындай терең ойлонгон. Азыр туура айтып атасың, негизинен ушу TikTok, Instagram, Facebook'tu кыскача
ойлонго үйрөтөт экен жаштарды. Жаштар эмес, чоң кишилер эле ошого үйрөнүп калды азыр. Сен айткан биринин экиси эмес, азыр жалпы жөнүнөн. Мен кээде мындай автобуска түшөсүңбү же машина айдап баратсаң карасың да, остановкада турса же болбосо жолду өтүп баратса дагы телефон карап баратышат. Карыбы, жашыбы 90%. Ошол себептен бул өтө мындай сыноо заман келатат менин оюмчачы биздин улутка. Биз башка улуттардай баланча миллион баланча эмес, биз өтө мындай 7 миллиондон аштык, 8 миллионго буюрса жетебиз го. Но бирок биз 100 миллион, 200 миллион, миллиард болсок, анда башка сөз. Бизге өтө маанилүү ушу биздин жаштарды ойготууга, аң сезимин, адамдык сапаттарын, ой жүгүртүүсүн бир баягы Кыргыздын байыркы байлыктарга кайра бир эметип, мисалы Жапониянын эң бүгүнкү жашап аткан турмушу эмне себептен ушунчалык бай, ушунчалык ийгиликтүү, ушунчалык техникалык жетишкен? Бул дүйнө жүзүндө үлгү болуп атат, туурабы? Эң негизги булар өзүнүн ушу каада салтына, эң негизги ушу өзүнүн элдин философиясына, элдин кыялына, элдин ниетине мындай айкалышканда, мамлекеттин башкаруу системасы, экономикасы, саясаты баары ошол менен айкалышкан. Мисалы, ал жерде авир деген өтө жогору турат. Уктуңарбы эле же уккан жоксуңарбы? Шаардын мэри, кайсы бир шаардын мэри дачасына өзүнүн служебный машинеси менен бир барып койгон үчүн тиги отставкага элден кечирип кетти да. Бул өтө чоң окуя. Башка бизде кандай, анын эми эли жакшы билет кандай экен. Негизги маалыматтарды дүйнөдөгү же Кыргызстандагы болуп аткан окуяларды ушул кол телефон аркылуу көбүнчө көрөм дедиңиз. Ошол кол телефонду карап атканыңызда биздин өлкөдө мындай позитив көп бекен же негатив көп бекен? Эми мындай да, өзүңөр билесиңер, мен оппозициядагы болгом. Ага чейин тиги министр болдум, элчи болдум. Анан оппозицияда жүрүп бир топ кыйналдым да, бир четинен. Ошол мен үчүн абдан пайдалуу болду. Анткени адам деген турмуштун жакшы жактарын дагы, жаман жактарын дагы көрүп билиш керек экен да. Бирок ошол эле кезде ой жүгүртүү адамдын ушу жакшы жактарга басымдуураак кылыш керек экен да. Анткени мындай да турмушта күнүгө мындай эртең менен турганда, жумушка кетип аткандан баштап машина бири-бирин тороп, тыгын болуп, тартипти бусуп, тыгын болуп, анан тамак ишкени кирсең аякта дагы тыгын ышылып, ушундай мындай өтө бир майда чүйдө нерселер, маанайды бускан, кандай бир маданиятсыздык маселелер чыгып калат эмеспи? Ошондо эми ошого мындай реакция берип, ошого кыжалат болуп, ушундай бир өзүңдүн оюңду айтып эмете берсең, бул өзүңө зыян болот да. Нерв кетет, нерв кетсе энергия кетет. Энергия кетсе адамга ден соолукка зыян болот. Деги эле жалпы маанайга зыян болот да. Ошол себептен эми бул мен ойлойм жакшы жакка мындай жоруш керек экен да. Эмне үчүн эсиңердеби, эсиңерде жокпу? Мурун аксакалдар, байбичелер ооруп атса дагы, апа кандай, ата кандай, жакшысызбы десе, жакшы деп жооп берет. Шүгүр, жакшы деп. Бул жөнөкөй сөз эмес да. Бул мындай ойлосоң, эмне ооруп атса дагы жакшы деп ойлоп эсең мүмкүн. Бул философия. Бул бүгүн ооруса дагы тирүү. Кудайга ыраазымын мен ошого деген сөз да. Бул философия экен да. Эми бара-бара жаш кезде аны көп түшүнчү эмеспиз. Азыр болсо убакыт өткөн шө дегенсиң. Ошон үчүн канчалык оюң жакшы ой, жакшы жакка бурсаң, ошончолук жакшылыктар, ийгиликтер болот экен. Өзүңдө болбосо, балдарыңда болот. Неберелериңде болот. Анан мисалы балдарды биз
мурун бир атам замандан келген заман кызык болгон да. Мисалы кыз кишини эч качан эркек урушкан эмес, туурабы? Кайра төргө отургузуп күйөөгө чыкса дагы алыстаса дагы ушундай кыз келди деп сүйлөтчү. Эркекте болсо катуу барам. Бул туура да. Бул табияттын эмеси да. Эркек менен аялдын тиги айырмасы чоң. Ошол сыяктуу эле ар бир нерсени ирети менен, чеги менен ошол эле кезде туура баа берип, анан жакшы жакка мындай өзүнүн оюн буруш керек экен да. Мен ошону мындай түшүндүм. Кемчилик иштесең, кимде кемчилик жок? Адам болобу, саясатчы болобу, илимпоз болобу, маданият болобу, любой адамда кемчилик бар. Таразалаш керек да. Анан жакшы жагын, анан мындай да, адамды канчалык сен жакшы жагын көтөргөн сайын ошончалык жакшы болоюн деген аракет кылат. Балдар да ошондой да. Ай балам, сен кыйынсың го, эмне үчүн ушундай тиги экиде алдың деп сурасаң, ал карасаң, сен жакшы окчу эмес белең, сен деген ошого 5 алганга татыктуусуң деп айтсаң, же болсо сен тигиндейсиң, мындайсың, келесиосуң деп урушсаң, ал чөгөт, настроениясы сабакты окубайт да. Мактасаң, ал окуйт. Ошондой да, турмушта да ошондой. Алик байга, сиз канча жашка келдиңиз? 68. 68 болсо, мындай жаш көрүнөсүз. Бул реалдуу эле мындай. Сизге айтайын. Пластикалык операция канча-мынча колдоносузбу, же болбосо залга барып турасызбы, же болбосо ден соолукту кандай жагын, ушу барган сайын бир нерсенин баркына жетип калат экен деп атпайсызбы? Спортко, өзүңүзгө кандай мамиле кыласыз? Ички дүйнөңүз, сырткы дүйнөңүз өзгөрүү? Бул жерде 4 маселе бар да. Эң биринчи оюңду оңош керек. Ой жүгүртүүнү мындай жакшы жакка, жакшы нукка бурсаң, өзүңдү дагы башкача сезесиң, денең дагы башкача сезилет да. Анан албетте экинчи, возраст өткөн сайын экинчи бул тамак ашты ылгап жеш керек. Баягы чеги менен да. Буланча кээ бирлер бар го, мен таттуу жебейм, ачуу жебейм, вегетарианецмин, мен эт жебейм деген кыргыздын табиятында. Сиз жей бересиз. Мен баарын жей берем. Чучугун деле, ачуусун деле, таттуусун деле. Жебесем кайра наоборот сагынам да менчи. Ошон үчүн бул жерде чек болуш керек. Чеги менен тамак аш. Үчүнчү маселе бул кыймыл. Мен спортзалга барам, басам, чуркайм. Кичине мурункудай оор вестерди көтөрбөйм, мындай тиги мышцаларды мындай эмеде машыктырып койгонго ошондой иштерди жасайм. Бир жумада 2 же 3 жолу шартка жараша да. Төртүнчү бул эң негизги, бирок мындай наследство деп коет го, баягы тукум куйт го, ар кандай сапаттар. Мен мисалы 2 ата-энем тең тилекке каршы эрте кетип калды, бирок аябай жаш көрчү, анан мени ошо тартипке үйрөнгөн, көп мындай жакшы жакка бурган да. Бирок баары ой жүгүртүүдөн башталат. Ойду оңдош керек. Ойду негативке тотурбаш керек. Эми достчулук боюнча сурайм. Досторуңуз барбы? Мындай жакын, күн алыс сүйлөшүп турган, сырдашып турган, саясаттагы, жеке турмуштагы, же классташтар, же группалаштар деген сыяктуу жакын досторуңуз барбы? Достчулук. Мындай да, тилекке каршы бул өмүр сүргөн сайын достор иргелип калат экен да. Анан мындай возраст өткөн сайын достор азаят. Биринчиден сыноодон өтпөйт, бири-бирисине баягы турмушта болуп аткан кыйынчылыктар болгондо ошондо акта достчулук билинет да. Менин албетте досторум бар. Ар кайсы улуттан досторум бар. Ар кайсы тармактагы досторум бар. Бирок мындай тиги мурункудай өтө эмоционалдуу, өтө
бир эзилишкен достор бара жок болуп кетет экен, ачык айтканда. Анткени адам өсөт да, өзгөрөт, шарт өзгөрөт, турмуш өзгөрөт, адамдын ой жүгүрүшү өзгөрөт, ошон үчүн кичине убакыт өткөн сайын алыстагансып калат. Жашооңузда, өзүңүздүн өмүрүңүздө же болбосо саясатта мындай сатып кеткен учурлар болду. Ошол сатып кетүүлөргө кандай мамиле кыласыз? Кечирүү же кечирбөө маселесинде. Мындайда албетте баягы саясатта жүргөндө турмушта дагы сатып кеткен достор көп болду тилекке каршы. Мен кээ бирлер мен сыртыман билгендер ойлойт, бул мындай жабык адам депчи. Мен ичимен ачык адам. Бирок мен мындай ар бирөөнө чечиле бербейм да. Бирок бир саткандан кийин мен эшикти жаап коем, ачык айткандачы. Өзүм турмушта болгон окуялар биринчи жаш кезимде болуптур деп баягы кайра кыргызча айтканда агесте пиво ичип кайра эзилишип кайрасаң экинчи жолу сатат. Андан көрө баягы жүрөктүн бир бурчун ээлегенден кийин адам өзүң кыйналасың да. Сени саткандан кийин эмне үчүн мени сатты? Же менден кеттиби? Же абал ушундай болуп калды, түшүнгөнгө аракет кыласың дебичи. Жок, андай жок. Анын кыялы ошондой экен. Кыялы андай болсо кайра жакындатып эмне кыласың анда? Өзүң кыйналып ошол сат. Ошон үчүн мен мындайда эмне деп койчу эле, мындай кыргызча айтып койгондой кесип койсо деп болот, же болбосо мындай тиги прозрачный каалга деп коем да. Ошону жаап коем да. Ал мени көрөт, мен аны көрөм. И все, мындай жакындашпайбыз. Мен ойлойм, бир саткан кишини кечирген бул өзүң эле оор болот да. Анан бирок мындайда ошол жүрөктү ордун бошотуп койсоң, мен ошол жерге кайра киши сөз убакыт өткөндөн кийин улуу болобу, кичи болобу орун алат баары бир. Эгер орун ошол жерге жүрөгүңдө орун болсо. Жакынкы эле күндөрдө, жакынкы эле айларда телефондон окуяларды, маалыматтарды окуп атасыз. Айрыкча ошо саясатта ренжиткен, көңүлүңүздө бир мындай бир ичиркенткен бир окуя, бир маалымат, кабарды айта аласызбы саясатта? Мен бир баягы Токмокко тиги вице-премьер ушу ГКнын башчысы Камчыбек Ташиев барбадыбы? Ошондо бир жанагы куурап аткан чөптөрдү көрүп, мындай кандай бир кайдыгерликти көрүп аябай эме болбоду беле? Мен дагы ушундай кызыктай болдум да. Же болбосо жанагы көлдөн мусор алып чыгып атпайбы? Тиги кандай бир кишилер ушундай шартка барат билбейм. Мен мисалы азыр бала бакырама барган жерде мен тоого басканда жакшы көрөм да, ошону көрсөтүп мындай болбош керек, жыйнагыла деп ушундай үйрөтөм да. Бул табиятка, биз табияттан жаралдык да. Кайра табиятка түкүргөн, табиятка жанагындай мусор таштаган адамдарды деги эле түшүнбөйм да. Ушундай көргөндө мен аябай ачык айтканда кыжырланам. Эмне үчүн ушундай деп кайдыгер карайт. Болуптур, кайдыгер эмес, бул зыян алып келип атпайбы табиятка? Мындай барасыңар азыр, кайсы жерге барасыз? Ошол мына азыр тиги аларчага жакшы кичине тартип орноп калып мындай жаңылыктар болуп атат. Ама тепло ключи деген бар эмеспи? Же болсо жолдон Токмок жактан талаага токтосоң ошол жерде пакеттер бар. Тиги жанагындай пластмасса эмелер, алар 100 жыл өткөндө дагы эметпейт экен да, баягы чирибейт экен да. Же болсо көлгө тиги көлдүн жээгинде ошол жерде пансионат жок жерлерге сууга түшсөң аябай мындай өтө мындай ыплас нерселер көп да. Ошон үчүн ойлойсуң, бул кандай адамдар деп. Ошого жиниң келет ачык. Эми Маек өзүнүн актуалдуу бөлүгүн өтө берели. Мына актуалдуу окуялардан жогорку кеңеш тарады. Анткени спикер өзү, жогорку кеңештин парламенттин төрагасы өзү айтты, мен маанисин айтайын. Бул деген мындай тарыхый кадам болду деди. Биз өзүбүздү таратуу чечимин кабыл алдык деди. Спикер айтты. Анан сиздин оюңузча чын эле биздин ушул 7 чакырылыштын
депутаттары өздөрү таратуу чечимин кабыл алдыбы же башка бирөө Нурлан тарагыла давай деп бирөө айттыбы? Эми мен уну чечмелегим келбейт, ачык айтканда. Эми бул парламент кетти деп коелучу. Кеткен болгон окуяны эми мындай баа бергим келбейт. Мен ойлойм, эл баарысын билет. Эл баарысын баалайт. Ошол себептен мен бул маселе боюнча токтогум келбейт. Мындай артыкчылык жактарын, кемчилик жактарына мындай токтолгуңуз келбейт, мындай жалпы токтогум келбейт. Албетте ар бир парламент мына тарыхыбызда, жаңы тарыхыбызда 7-чи созуш деп атат. Ошо 7 созушта жакшы жактары дагы мындай начар жактары да аз эмес да. Эл айтып атпаймынбы, тараза баардык депутат болобу, жалпы парламент болобу баа бергенге. Мен жеке өзүмдүн оюмду мындай ойлойм, туура эмес го деп. Бийлик бутактарынын ортосундагы баланс дешет да. Президенттик бийлик, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги ар бир өзүнүн милдетин, функциясын аткарышы керек деп де юре юридикалык түрдө ушинтип айтылат. Бирок негедир бизде андай болбой калат да. Азыр эле эмес, буга чейин деле. Анан биздин элдин ушул демократия деген менен демократияга болгон түшүнүгү дагы мисалы үчүн эл өзү эле биздин падышабыз, биздин ханыбыз эле дей берет да. Негизи ушул демократияга биздин башкача бир элдин мамилеси бар окшойт табиятына. Эми менин оюмча мындай да, бул жерде демократия сөзү деген бул батыштын политологдору ойлоп тапкан да. Эми бул гректер ойлоп тапкан, билесиңер да. Власть народа депчи, элдин бийлиги деп. Бул мындай карап көргөндө кайсы мамлекетти алсаңар дагы мындай менин оюмча, жеке оюм, бул элдин мындай лозунг катарында, бирок бийликтин табияты бийлик да. Эмне үчүн бийликке жанталашат көп? Анткени бийликке келгенде адам өзүнүн баягы аң сезими башкача болот. Элдин аң сезими дагы бийликке мамиле кылганда башкача болот. Бул жерде демократия деген бул мындай сөз бизге жарашпайт го деп ойлойм. Эмне себептен эл башкаруу деп айтканда, бул жерде ошол башкаруу формасы башкача. Мисалы азыр Америкада болуп аткан окуяларда демократия деп айтылат, бирок Трамп келгенден кийин күчтүү президент болуп өзүнүн каалаган саясатын өткөзүп атат го. Дүйнө жалаң АКШга эмес, дүйнө жүзүндө. Андай пошлина киргизип, тиякты коркутуп, биякты коркутуп, эми мына Афганистанда дагы базаны кайра бергиле деп күчкө салгандай болуп турат да. Ушул себептен бул жерде бул көп эл аралык уюмдар, анын үстүнө ошо батыш мамлекеттер өзүнүн саясаты катарында элге таңуулаганда, элге башкача бир концепция негизинен бул, мен ойлойм, демократия элдин башкаруу. Өзүнө эле эмес, азыр Америка дүйнөнү кайра башкарам деп атпайбы, туурабы? Ошон үчүн бул башкаруу деп эсептесе болот да. Биздин башкарууда күчтүү, адилеттүү, калыс жетекчилерди жакшы көргөн. Тарыхты карасакчы, жаңы тарыхты карасак деле, тиги Манасты айтсак деле, туурабы? Башка ушу батырларды айтсак деле, кыя чапкан да баштардын, укпаган кишилердин саткындарды, башка эмелер, туурабы? Бул дагы күч катарында кабыл алган. Бирок мен ойлойм, биздин эл адилеттүүлүктү, эркиндикти аябай жакшы көрөт да. Негизги биз канча кылымдан 3000 жылдан ашты деп сүйлөшүп атабыз. Кытай илимпоздор, Персиянын илимпоздору кыргыздар байыркы эл деп таанылбадыбы, туурабы? Биз дагы азыр эми тарыхчылар талашып атат, туурабы? Каяктан бардык эле? Буяктан Енисейге 6 айга бардык беле, алар бизге келди беле, иш кылып ушундай талаштарса, канчанчы кылымда биз кыргыздын улуу каганаты болгон деп талашып атпайбы?
мунун баарысы эмнени көрсөтөт? Мунун баарысы биздин элибиздин баягы тереңдиги. Деги эле мен ойлойм, баягы көп мамлекеттерди кыдырып чыккан да, ошон үчүн мен баягы көп сүйлөбөй мындай ой жүгүрткөнү жакшы көрөм да. Ошон үчүн ойлойм биз бактылуу элбиз да. Кудай жакшы көргөн элбиз. Анткени кандай бир кыйынчылык болсо да, мына революциялар болду. Карасаң бир 3-4 күндөн эле тынчып эле баары өз акатын эле кайра эчтеке болбогондой эле жашап атышат. Сиз тышкы саясат темасын жакшы билген дипломатсыз. Эми тышкы саясат өңүтүндө суроо. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстан бийлигинин, Кыргызстандын жетекчилигинин тышкы саясаттагы кадамдарына бааңыз кандай? Анын ичинде биринчи кезекте мына кошуналарга болгон тышкы саясат мамилеси кандай болуп атат? Ошол эле чек аралар такталды деп, кайсы бир жерлерибизди бердик, кайсы бир жерлерди алдык. Чек араларда баягы бажы кызматташтыгы боюнча өзүнчө бир эрежелер, нуктар пайда болду. Анан коргонуу багытында биз чек араларды зымдар менен тосуп, андай мындай иштер болуп атат. Ушул кошуналар менен болгон тышкы саясатты айтсаңыз. Эми мындай да 34 жылдан бери биздин жаңы тарыхыбызды карасак, биздин тышкы саясатыбыз калыптанып, мындай бир нукка түштү да азырчы. Жалпы жөнүнөн айтканда жигердүү деп айтсак болот. Илимий тил менен айтканда бул прагматикалык негизде көп тараптуу улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат болуп атат азыр. Албетте мен билишимче көп түшүнгөн элдерге көп азыркы болуп аткан эл аралык иш-чаралар мындай жакшы. Мындай жөнөкөй сөз менен айткандачы. Биз сезип атабыз, анткени инвестиция көп келип атат, делегациялар көп келип атат. Биздин президент, өкмөт мүчөлөрү, депутаттар ар кайсы мамлекеттерге барып атат. Мунун баарысы жөн эле түзүлө бербейт да. Мунун баарысы ошо дипломатиянын иши. Ошол эле кезде кыйынчылыктар дагы жок эмес да. Мисалы, эң биринчи мен ойлойм, бул кылымдарга болбосо дагы көп жылга таасир этип турган тышкы саясаттын ийгилиги бул чек ара маселеси чечилген. Мисалы, бүгүнкү күндө Кытайдан баштап, биринчи Кытайдан чечкенбиз. 90-жылы Кытай менен Кыргызстандын чек арасы. Казакстан менен чечтик, эми Өзбекстан менен Тажикстан менен чечилди. Бул биздин суверендүүлүгүбүз дагы аныкталды, такталды деп эсептелет да. Анткени чек ара чечилбесе, бул эл аралык коомчулукта дагы суроо пайда да. Булар кандай чечилеби, чечилбейби деген суроо жаралмак. Азыр мына өзгөчө Фергана районунда 3 мамлекет, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан лидерлери чогултуп, келишимдерге кол коюп, чек ара чечилбеди, эми зым тартып атат, туурабы? Бул чоң жетишкендик. Анткени бул элибизге жалпы өрөөнгө, борбордук Азияга тынччылык алып келет. Мурун Фергана районунун ошо эл аралык эксперттер, дипломаттар, политологдор айтчу, Фергана районунда бир чатак чыгат. Кыргыз, өзбек, тажик чече албайт бул маселени. Булар ар кандай кыялы бар эле, маданияты баягы айырмаланабыз да бар, туурабы? Бирөөлөр баягы тоолук кыргыздар болсо, бирөөлөр жер иштеткен, отурукташып калган элдер, бирөөлөр түрк элдерине тиешеси болсо, бирөөлөр перс элдерине тиешелүү деп ушундай бир тиги көп мындай ар кандай божомолдор түзүлө берчү. Азыр болсо бул маселе чечилди. Бул мен ойлойм жалаң Кыргызстан эмес, бүт дүйнө, борбордук Азия эмес, бүт дүйнөсүнө мындай далил катарында, мисалы катарында, тажрыйба катарында даңазаланат да. Анткени азыр Азия мамлекеттеринде, Африка мамлекеттеринде, даже ошо Латино Америкалык мамлекеттерде бир чечилбеген маселелер бар. Ошон үчүн дагы муну изилдешип, бул мисалы катарында жакшы мындай жөрөлгө болду да. Тышкы саясат багында кошуналарды айтып кетейин. Бүгүн мисалы
мурункудай бир нерсени мени сүйүндүрөт. Мен баягы эгемендүү мамлекеттик парламент комитетинин төрагасы катарында күбө болдум да окуяларды. Биз кээде Өзбекстан менен Казакстан менен ортосунда чайналып калчубуз, ачык айтканда. Анткени эки президент мурун башка болчу да, алар күчкө салган, күчтүү автократияны жакшы көргөн, мындай басымдуулук кылган, бири менен тирешүү болуп, ушундай ошондо көп чайланышты. Азыр болсо ушу Өзбекстанга дагы, Казакстанга дагы мындай ой жүгүрткөн акылман адамдар келди да. Алар баягы бизди басырынтпай, кайра биз менен кызматташуу кызыктары болуп, кайра бизди көтөрүп, чогуу бир мындай ынтымакка келүү кадамдарды таштап атат. Ошо Тажикстандын президенти дагы аны түшүндү. Ошон үчүн мен ойлойм, Туркмения алысыраак болсо дагы, бирок алар дагы биргебиз да. Жалпы жонунан айтканда, биздин кошуна ошол эле Кытайды алалык, ошол эле бизге чоң таасир эте турган Россияны алалык. Баары менен мындай бүгүнкү күндө жогорку деңгээлде эки тараптуу мамиле болобу, көп тараптуу мамиле болобу, мындай Кыргызстандын дипломатиясы иштеп жатат да. Эми ошо сиз айткан жанагы ири мамлекеттер, Орусия, Америка, Кытай, бул державалардын ортосунда баары бир кыйыр түрдө, ачык түрдө тирешүүлөр бар да, атаандашуулар. Анан ошонун фонунда Борбор Азия, анын ичинде ушу биз Кыргызстанга кандай таасир этет? Эми албетте Кыргызстанга кыйыныраак болот. Анткени чоң мамлекеттер, ири мамлекеттер, дүйнөнүн саясатына таасир бере турган мамлекеттер, ар бир чоң болобу, кичине болобу мамлекет өзүнө тартып, башка мамлекетке карама-каршылык кылганга саясат өткөзөт да, эл аралыкча. Бул мыйзамга ченемдүү. Бул адамзаттын карап көрсөңөр тарыхын, ошондой болгондо кичинекей мамлекетти өзүнө тартып, өз тараптуу кылып, башкалар менен мындай тирешкенге кайра бир тараптуу болгонгочу. Азыр Кудайга шүгүр, жана мен айтып кетпедимби, көп тараптуу саясат өттүк да. Бирок ошол эле кезде мындай да картаны караш керек, географияны караш керек. Эгерде Кыргызстан Европанын ичинде болсо, башка саясат болмок, туура. Азыр биз борбордук Азиянын эң чордонунда турабыз. Чоң Россия менен Кытай эң жакын мамлекеттер бизге, бардык жагынан. Тарыхыбызды карайлыкпы, экономикабызды карайлыкпы, маданиятыбызды карайлыкпы, көп бул жерде айкалышкан көп нерсе бар да. Ошол себептен бул жерде мындай, жана мен айтып кетпедим, прагматикалык негизде дегенчи. Бул эмнени билдирет, прагматикалык сөз? Муну кайсы мамлекет менен мамиле түзөрдө таразага салыш керек да. Жакшы жактарын, терс жактарын, кандай жыйынтыктарды жаратылышы мүмкүн. Мисалы, АКШ менен дос боло алсак, буга Россия менен Кытай кандай? Албетте жакшы көз менен карабайт да. Анткени бүгүнкү күндө эң негизги биздин экономикалык алакабыз, соода саттык болобу, маданият болобу, ошол эле билим берүү болобу, көбүнчөсү менен ушу эки чоң мамлекеттин пайдасын көрүп атабыз да. Ошол себептен мен ойлойм, жерде баарын тазалаш керек. Ошо мисалы маселелер бар. Ошол эле Россия, ошол эле Кытай, АКШ менен мындай мамиле түзсөк, өзүнчө бир мындай ички маселелер боюнча да. Шуну ички деген кандай, мен дипломатический терминди кыргызча которгондо кээде туура эмес болуп калат да. Ошол себептен мен жерде мындай узкий вопрос деген кууш сөз болгону маселелер боюнча туура болот. А бирок биз коопсуздук маселелери келгенде, мисалы, эки тараптуу болобу, көп тараптуу маселелер бар, туурабы? Биз ОДКБнын мүчөсүбүз, ШОСтун мүчөсүбүз. А жерде эмне биздин милдеттер бар, туурабы? Коопсуздукту сактаганга. Албетте ушу эки мамлекет бүгүнкү күндө биздин борбордук Азия коопсуздугу таасири чоң да.
Биз ошону эсепке алыш керек да, башка буларга карама каршы мамлекет болсочу сүйлөшүп атканда. Ошон үчүн прагматикалык негизде эметсек, бул бир жагы. Экинчи жагынан чоң мамлекеттер, мына кечээ дагы сөз болор. Кечээ президент тиги Бириктен Улуттар, ошону мен айтайын деп атам да, азыр башка темага өтө электе. Мен жок айтып коеюн, ошол жерде так ачык айтты да, жанагы санкция боюнча. Бул чоң далил, чечмелеп берейин мейли, анда кандай суроң болсун. Башка темага өтө электе, ага мен өзүнчө суроо камдагам. Мынау Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамптын мындай кылам десе мындай, тигиндей кылам десе тигиндей кылып атат. Өзүнүн өлкөсүндө эле эмес, дүйнө жүзүнө өзүнүн каалаганын кылып атат дегендей айтпадыңызбы? Демек ошондо биз Америка бизге, Кыргызстанга демократия жагынан үлгү болуудан калдыбы? Биз ошондо Орусия менен, Кытай менен алака түзгөндөн башка мындай жолубуз жокпу дегендей. Жок, мындай да мамилелер, бул эл аралык мамилечи, бул эки тараптуу көчөдөй да. Жалаң биздин каалообуз, ниетибиз бул жетишпейт. Башка мамлекетте ошондой ниети болуш керек, ошондой кызыктар болуш керек. Биз кандай кызык? Эгер кызыктар жок болсо, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, эчтеке болбойт. Америка үчүн Кыргызстан анча кызык эмес, ачык айтканда. Эмне себептен? Бизде ресурс жок да. Эгерде бул табият ресурс айтып атам. Эгерде бизде бар болсо, анда башкача мамиле болмок да, бизгечи кызыктар болмок. А мындай бизге окшогон кичинекей мамлекеттер сыртынан караганда, мына Европада 4 жыл иштедим. Булар үстүртөн карайт да. Кыргыздарбы деп эметип койчу. Мен мисалы Австриянын президенти прием барганда, а жерде атайын бир кымбат костюм кийип барыш керек экен, мондай классический дагы эмес, бир өзүнчө империя болгон да Австрия, австро-венгерский. Ошон үчүн башкача. Же болсо улуттун кийимин. Анан мен тиги калпакты кийип, чепкенди кийип, баягы куртагын барсам, барсы оозун ачып, ошону эле мындай эмоцияга алдырып, ушундай. Же бир кезде Роза Исаковна Америкага келечек кийип барган, барсы, кыргыздар баягы курсам болбоду дегендей. Бул жерде дагы ошондой болгондо, а бирок тереңирээк. Мисалы, мен ойлогом, ошондо Австриянын президенти: силер айтып берчи мага, мырза элчи, кандай элсиңер? Силердин максатыңар эмне? Тарыхыңар кандай? Европа менен кандай кызыктарсыңар? Биз силер менен иштейбиз келет деген сөз уккан жокмун да. Формалдуу түрүндө. Ошон үчүн тилекке каршы биз Кыргызстан өзүбүздүн кошуналары менен, өзүбүзгө кызыктар мамлекеттер менен тыкыз байланышып, өзүбүздүн баягы өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз чабыш керек да. Анан бир нерсени түшүнүш керек: Кыргызстан үчүн эч бир мамлекет күйбөйт. Только кыргыздар күйөт. Ошону түшүнүш керек. Кыргыздар гана өзүнүн саясатын аныктап, тактап, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзсө, ошондо туура болот. Азыр ошого окшоп баратат. Ошон үчүн мен бардык жерде колдоп атам да. Бирок негедир Американын Өзбекстанга мамилеси башкачараак, Эми мындай да, Өзбекстан менен Казакстан бул жанагындай биринчиден элдин санына жараша мамиле кылат. Анткени бул регионалдык саясатка таасир бериши мүмкүн деген санап атат да буларчы. Же болсо табият ресурстары бар буларда. Өзбекстанда мисалы алтын көп. Казакстанда билесиңер, өзүңөр темир болобу, тиги нефтепродукты болобу, мунай болобу, башка тиги эң негизги Казакстанда дүйнө жүзүндө эң алгачкы уран көп мамлекеттердин бири. А уран деген бул өтө маанилүү. Эмеде Өзбекстандагы мындай көп ушундай алтын дагы көп аяктачы. Өзбекстанда дүйнө жүзүндөгү бир бай мамлекеттерине эсептелет да. Ошон үчүн алар биринчи ошолорго эметет. Экономиканын жараша, элдин санына жараша, регионалдык оюндарга жараша канчалык
алардын салмагы бийик болсо ошончо кызыктар. Азыр Америка ушу АКШ менен европалык мамлекеттер Россия менен Кытай менен азыр тирешип турбайбы? Ушу биз ортобузда турабы, Борбордук Азия. Ушу бул мамлекеттерди өзүбүзгө тартыш керек. Буларды баягы карама каршылык болсо мамлекетке тиги АКШга көбүрөөк пайда алып келет. Саясат өткөзгөндө жанагындай природный ресурс тиги пайдалангай ушул ушундай саналат да. Бул прагматикалык, жана айтып атпаймынбы? Биз мурун баштаганда жалаң эмоцияга берилип баштаса, о жакшы мамлекет, кыргыздарды жакшы көрөт экен деп турабы? Азыр деле ошондойбуз да. Жакшы эме күлүп мактап койсо эле деп. А негизги максат эмне? Алардын келгени жакшылык жашоо же жөн бизди пайдаланып туруп бирөө менен мындай бир пайдалануу, карама каршылыкка болобу же бир кандай өзүнүн саясатын өткөзгөнгө болобу? Ошол бул жерде мындай өтө кылдат, анан талда мындай татаалда азыркы дипломатиянын иштери. Бизде биринчи 10 жылдыкта мындай аябай эйфорияда болдук. Эгемендүү мамлекет болдук. Эсиңде болуш керек, Биз ошо кыйынбыз деп. Азыр болсо такыр башка. Дүйнө өзгөрүлдү. Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында президент Садыр Жапаров сүйлөдү. Аны бул жакта эми айрыкча өкмөттүк медиалар жакшы сүйлөдү, укмуш сүйлөдү, анча-мынча адам антип сүйлөгөн жок, сейрек сөздөрдү айтты дегендей мааниде ушундай чыгарып атышат да. Сиз эми ушу тажрыйбалуу дипломат катары, эл аралык алкакты, тышкы саясатты жакшы билген адис катары айтсаңыз, президент Садыр Жапаровдун ошол сүйлөгөн сынында ачуу сындар айтылды, катуу сын айтылды ошол жерде. Канчалык деңгээлде ошол тиешелүү тараптарга таасири бар деп ойлойсуз? Эми мындай да, сырттан караганда баары кол чапты, жакшы болду, ошол менен бүттү деген сөз болушу мүмкүн. Бирок көшөгөндүн артында мен ойлойм чоң сөз болот. Эмне себептен? Анткени бизге окшогон мамлекеттер, чоң мамлекеттерди, чоң күчтөрдү ошо 193 мамлекеттердин арасында сындоо бул дагы ачык айтканда эрк керек да. Жүрөк керек, дух керек. Бул мен ойлойм биздин президент сүйлөгөндө эмне себептен мындай сүйлөдү деп бирөө ой жүгүрүшү мүмкүн да. Бул жерде мен ойлойм эң биринчи себеп бул кыргыз эли, кыргыз мамлекети дүйнөлүк саясатта өзүнүн орду бар деген сөз. Өзүнүн пикири бар, өзүнүн саясаты бар деген сөз да. Экинчи жагынан кыргыз элинин духун, рухун көрсөт. Кайдыгер карабастан биз дүйнөсүнө жанагындай тиякта Африкада жаткан мамлекеттер боюнча айтты, туурабы? Афганистан боюнча. Афганистан боюнча күйүп ушуп айтты. Ошон үчүн бул жерде бул эки чоң маселе да. Үчүнчү жагынан биз мына шайлоого барабыз 26-жылы. Жана бирөөлөр туруктуу эмес деп көтөрүп атпайбы тиги коопсуздук кеңешине. Мен ачык айтканда туура эмес которулган деп айтарым. Туруктуу эмес, убактылуу деп. Анткени непостоянный деген бул убакытты көрсөтөт да, 2 жылды көрсөтөт. То есть убактылуу мүчө деп айтыш керек, которуш керек менин оюмча. А же болсо туруктуу эмес деген буркыргызча деген баягы олку солку кылтылдап турган кишилер айтат, бул туруктуу эмес дегендей мындай депчи. Ошон үчүн бул жерде бир ката бар да биздин дипломаттардын которгондо. Убактылуу мүчө катарында ошого добуш алыш үчүн Африка мамлекет, башка мамлекеттер боюнча сөз кылды да. И мына жакында кээ бир мен ошо соц тармакта карадым. Эмне Африка мамлекеттери менен тиги жолугуп атат, Мирзиёев Трамп менен жолукту депчи. Бул дагы туура эмес. Биздин дипломатиянын бүгүнкү күндө максаты башка. Өзбекстандыкы башка. Биздин максат эки маселе, айтып атпаймынбы, ошо коопсуздук кеңешке убактылуу мүчө болуш, андан тышкары мына тоо мамлекеттердин саммитин өткөзүшү Кыргызстандачы. Бул эки окуя кыргыз элине, кыргыз мамлекетке чоң аброй алып келет.
дүйнө жүзүнө дагы ого бетер таанытат. Ошол эле кезде бул биздин элибиздин кыялын, элибиздин тарыхын, элибиздин келечеги кандай болот деген немеде чоң окуяларга катышат да. Ошол жерде мен мурун мындай тышкы иштер министрде орун басары болчу же парламент көп мындай байкаган эмесмин да. Венада ОБСЕ бар эмеспи? ОБСЕде Кыргызстандын өкүлү болуп 4 жыл иштебедимби? Ошол жерде иштеп атканда мисалы курч сөздөрдү айтылганда башка мамлекеттерде мисалы чоң мамлекеттерге жакпаган, ошол эле батыш мамлекеттер жактырган жок да. Мисалы эмне үчүн бизди сыйнайт? Ошол эле Великобритания жөнүндө айтпады. 2 миллиарддан ашык соода кыласыңар Россия менен, а бизге эмне санкция коесуңар деп. Бул адилеттүү сөз да. Ушундай болгон окуяларда чындыкты катуу айткан сөздөн кийин чыгып кайра кол кысчу да. Ошол эле мамлекеттердин өкүлдөрү. Негизинен туура айттың. Биз сен мамлекеттин позицияны туура айттың, биз колдойбуз депчи. Ошон үчүн мен жана айтып атпадым, көшөгөндүн артынан жакшы чоң сөз болуш керек. Кыргызстанга бул аброй, Кыргызстанга келечекте мындай дүйнөлүк деңгээлде боло турган жакшы сөздөр айтылат, инвестиция болот, ишеним пайда болот. Бул туруктуу мамлекет экен, өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзөт экен, эчтеке карабай, чынчыл мамлекет, адилеттүүнү жакшы көргөн эл экен деп ушундай бир жакшы ойлор пайда болот. А бул эмнени жаратат? Бул ишеним жаратат. А ишеним болсо ар бир тиги мисалы сен бир адамга ишенсең, ал адам менен алыс болобу, кичине болобу, мамиле түзгөнгө кызыктар болосуң, туурабы? Жылуу маанай түзгөнгө кызыктар болосуң. Көп мындай жакшы ийгиликтерди, жыйынтыктарды алып келет да. Глобалдуу жылуулук маселеси мөңгүлөр эрип, ушундай чоң дүйнөлүк бир проблема болуп атат да. Мөңгүлөр эрип атат, суулар азайып атат, айрым бир жерлер көлдөр, аралдар солуп атат дегендей. Бул жагынан алсак, Борбор Азияда мисалы үчүн биз тоолуу өлкөбүз, тоодогу мөңгүлөр дагы барган сайын тез ыргак менен, темп менен кыскарып атат да. А бул деген сөз суу таңкыс болот деген сөз да. Суу таңкыс болгон сайын ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн өзүндө бир конфликттик кырдаалдар күчөйт деген ушундай божомолду айткан эксперттер бар да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Мен ойлойм, азыр жанагы биз тиги сууну берген мамлекетпиз да. Булактын түбүндө турган. Казакстан менен Өзбекстан булар сууну алган мамлекеттер. Тажикстан дагы сууну берген мамлекет да. Суу башы Кыргызстан. Суу башы Кыргызстан, Тажикстан. Ушул саясат мындай да Совет доорунда карабайсыңар, ошол кезде куулук маселелер биз чечпей Ташкентте чечилчү да. Бүт маселелер ошо Ташкентте өзүнчө бир институттар, канча процент Өзбекстанга кетет, канча Казакстанга баарын ошол жакта бөлүштүрчү. Азыр болсо мына жаңы мыйзамдарды кабыл алып, биз өзүбүзгө ээлик кылабыз деп 30 канча жылдан бери ээлик кыла элекпиз. Ошон үчүн мен муну ачык эле айкын айткан, биздин Борбордук Азиянын кызматташуунун келечеги ушул сууну кандай биз бөлүштүрөбүз, кандай туура пайдаланабыз, сууну калыс бирибизге баягы мындай кыйынчылык түзбөй, кайра түшүнүгү менен биригишип туруп бул маселени бардык мамлекеттин кызыкчылыгын камтыган бир жакшы чечимдерди кабыл алып, ошолорду ишке ашырабыз деген сөздү айткам да. Ошон үчүн суу маселеси бул бүгүнкү күндө жалаң экология эмес, бул чоң саясий маселе. Бул ар бир адамдын тагдырына таасир эте турган маселе. Жанагындай мына жылдан жылга көрүп атасыңар, биздин элдин саны өсүп атат, экономикасы өсүп атат. Ошол себептен эң биринчи бул биз эмнеге муктажбыз? Энергияга муктажбыз, туурабы? Мына жакында эле Министерство энергетика айтып чыккан, кыйынчылыктар жаралат депчи, анткени токтогулда суу аз депчи. Эми бул айла жок окат да. А эгерде биз башка ошо нетрадиционный энергетикага азыр
президент көңүл бурду. Ошол солнечный электростанция, тиги шамал электростанция башкаларга. Кээ бирлер азыр ошо атомный электростанция деген бир айла жок, ошого барышыбыз керек билчи, келечекти ойлопчу. Ошол себептен суу маселеси менен энергетика маселеси саясий маселе бүгүнкү күндө биз ушу аябай тыкыз байланышкан. Ар бир мамлекетте өзүнчө азыр саясат болуп атат да. Албетте өзүнүн кызыкчылыгына жараша. Ошол эле Казакстан мына президенти жана 22 сентябрда билдирүү билбеди ошо парламентте, ошол жерде суу саясатын аныктаган. Бирок ал жерде мындай так жок да, кошуналар менен суу саясатты кандай кылабыз депчи. Мен изилдеп чыктым. Өзүнүн баягы арал маселесин, башка маселени көтөрүлгөн, бирок бул жерде биз такташа турган маселелер көп азырчы. Ошо адистерди даярдагандан баштап ошону кандай адилеттүүлүк, албетте жалаң эле кыргыз элинин муктаждыгын чечип туруп алсак кыйынчылыктар жаратат. Кагылышуулар жарашы мүмкүн. Мына билесиңерди окуяда. Бир эле окуя бул таласта эмени бир сөздөр эле башталды эле, канча жанжал чыгып кетти, туурабы? Суу бербейбиз дегендей жөн эле сөз болгон. Канча казак тараптан дагы бизге доомат коюлган. Ошол себептен мен ойлошом, биз акыл калчап сөзүбүз, ойлогон оюбуз, айткан сөзүбүз, анан ишибиз дал келгенге аракет кылыш керек деп. Суу маселесине, жалаң суу маселесине жалпы саясат, ички саясатыбыз болобу, тышкы саясатыбызда мен ошондой багытка мындай ойлонуш иш жасаш керек деп ойлойм да. Мына бул парламент тарайбы, тарабайбы деп ушундай маселе болуп атты эле. Те башында ушул 7-чакырылыштын парламентинин төрагасы Нурланбек Тургунбекұлы өзү айткан, тараганга эч кандай негиз жок деп. Эми кече жакында болсо мындай тараганга негиз бар дегендей кылып мына тарап атат да. Анан мен эсиме түшүп кетти. Сиз өзүңүз да депутат болгонсуз, легендарлуу парламентте депутат болгонсуз. Сиздин убагында да парламент тараган. Ошол тароо процесси кандай болду силерде? Ошол убактагы спикер Шеримкулов менен Акаевдин бир оюну менен эле тарап кеткен деген. Жок, эми бул жерде ачык айтыш керек, тирешүү болгон да. Ошол үчүн. Жеке ошол Акаев менен Шеримкуловдун ортосунда. Андан кийин ошо парламентте таратуу ниетинде ар бир депутатка кызмат ушундай берилген, ачык айтканда. Анан биз деле ал жерде мен сөз болгонго чейин эле уже тышкы иштер министри орун басары болуп баргам. Ошон үчүн бул процедурасы мындай да, биринчи кол коет. Макулдук болсочу өз ниети менен тарайбыз. Андан кийин президенттин указы чыгат да. Ошондой процедура менен тараганбыз бизче. Негизги бул саясий күрөштүн жыйынтыгы болгон. Ачык эле айтып коюш керек. Азыр мен эми саясатка көп аралашпайм. Өзлөрү чечти, өзлөрү жооп берет дегендей сөз да. Парламентаризмдин тагдыры кандай болгонун бизде билесиз. Эми болсо мына президенттик бийлик күчтөнүп, бардык жоопкерчиликти мына мен алам. Кылып аткан иштериме, жасай элек иштериме, жасай турган иштериме жоопкерчиликти мен алам дегендей ушундай негизде президентализм азыр күчүндө. Ушул президенттик башкаруунун келечегине сиз ишенесизби? Эми мен ойлойм, азыр мына канча уже 5 жыл болуп кетти. 5 жылдын ичинде көп өзгөрүүлөр болду да. Жакшы жака негизинен өзгөрүү. Өзгөчө жанагы криминал менен жолсо барыбыз эле сезип турчубуз да, криминалдын күчүн, ачык айткандачы. Министрлер, депутаттар ошол жака чуркап калгандан кийин эмне дейсиз эми? Чоң ири бизнесмендер дагы отметка болуп калган. Киоск таксисттерди айтпай эле коеюн. Азыр болсо андай жок. Бул чоң жетишкендик да. Системалык түрүндө криминал жоголду. Экинчиден мына коррупция маселесин айталык. Бул дагы мындай чоң ийгиликтерди жаратып атат деп айтсак болот да. Анан башка могул экономикалык жактан мисалы налоговый системаны тартипке келип, налоговый кереше аябай көбөйүп,
таможня жактагы тартипке келип, аякта көбөйүп, мына өзүнүн күчүбүз менен айлыктар көбөйүлдү, пенсия көбөйүлдү, жолдор салынып атат, стройкалар жүрүп атат. Бул жакшы көрүнүш менин оюмча. Ушундай темп менен бара берсе, мен ойлойм, бул жылдар өткөн сайын күчтүү лидерди колдоо дагы күчөй берет да. Ошо президенттин бийлигин айтып атам да. Бул ошо президенттин мындай өзүнүн сапаттарына жараша болот да. Анткени мындай да 30 жыл биз изденүү жолунда болдук, туурабы? Биринчи Акаев бийликке келгенде абдан күчтүү парламент болчу. Анан жанагындай тарагандан кийин 94-жыл тиги бүт бийлик президентке өткөн. Кийин анан башкача болуп кетти. Эки мындай деңгээлдеги парламент болду, башкача. Бул изденүү жолу. Бул мен ойлойм, буга капа деле болбош керек. Көп сабак болду да. О, сабак болду. Азыр деле балким сабактыр. Анткени баары бир депутаттарды сындайбыз, синтебиз, бирок тиги абирдүү ой жүгүрткөн депутаттар жок эмес да. Бар да. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде мындай караганда объективдүү процесстер болуп атат. Мындай майда чүйдөгө бир кыжаалат болуп баа бере бербеш керек, мен оюмча. Чоң нерселерди ойлосок, азыр мамлекетке 34 жыл деген бул көз ирмемдей эле да. Миңдеген жылдар боюнча билесиңер мамлекеттер бар. Ошол эле Кытайды алалык, ошол эле Иранды алалык, ошол эле Египетти алалык, Грецияны алалык, Италияны алалык. Канча кылымдан бери булар кайнап, ар кандай варианттарды сезип, канча туура эмес деп кагылышуулар, согуштар болуп келген. Биз болсо 34 жылда бир 3-4 вариантты көрүп калдык, туурабы? Бул мен ойлойм жаман эмес жалпы жөн. Парламенттик шайлоолор, шайлоонун ачыктыгы, ачык айкындуулугу жөнүндө сурайын деп атам. Кандай өтөт деп ойлойсуз? Ушул азыркы парламенттин төрагасы айтты, ушу бүгүнкү эле сөзүндө. Мааниси мындай, эми баягы ушул депутаттык маселесинде ушул батасын алайын деп президентке чуркаган, же болбосо генерал Ташиевке чуркаган көрүнүштөр болбойт, төрагага чуркаган көрүнүштөр болбойт, ачык айкын болот дегендейчи. Ачык айкындуулугуна кандайча мындай баа бере аласыз? Ачык өтөбү шайлоо? Эми мен бул маселе боюнча ойлонгон да жокмун, ачык айтканда. Неге ойлонгон жоксуз? Эми азыр саясатка аралашкан жокмун да. Анан менде көп маалымат жок да. Ошон үчүн маалыматтарга таянып туруп анан бир ой айтат элем. Ооба, анан көп маалымат. Саясаттан алыссыз. Мен мисалы жөн эле баягы гезитте жазган, жерге чыккан маалыматтар бул үстүртөндүк маалымат да. Терең ичинде эмне болуп аткан процессти мен билбейм. Ошон үчүн мен бул жерге тиңдей болушу мүмкүн, мындай болушу мүмкүн божомолдоп, бул туура эмес сөз мен. Жок, түшүндүм. Эми сиздин жеке өздүгүңүзгө байланыштуу кичине суроолорум калды, ошо менен подкастты жыйынтыктайбыз. Ушуну бекер кылыптырмын деп өкүнгөн бир өкүнүчүңүз, армандарыңыз барбы? Албетте бар. Анткени адам жаш өткөн сайын турмушту, табиятты терең түшүнө баштайт, турбайбы? Кудайга жакын боло баштайт экенсиң. Ошол себептен бул жерде мен дагы адаммын да, көп кемчилик эткен. Өзүмдүн кээде кыялымды көрсөтүп койчумун, өзүм кээде тарс этип бетке айтчумун, же болбосо унчукпай койчумун, айта турган сөздү айтпайчы. Ушундай бир окуялар болгон, кээде өтө ишенип берилип кеткен адамдар болгон, алар мени сатып кеткен. Албетте бул ката. Менин катам деп ойлойм. Мен аларга тарынган жокмун. Мен дегеле мен тиги ичмен тарынбайм адамгачы, кек сактабайм. Болору болду. Болуптур, муну жана айтып кетпедим мен. Бул адам ошондой экен, эми аны мен өзгөртө албайм. Ошон үчүн алыс бололук деп чечип коем да.
Ошон үчүн адам деген адам да. Мезгил өткөн сайын, убакыт өткөн сайын адам өзүн өзү издей берет экен да, өзүн өзү түшүнгүсү келет экен да. Сиз өзүңүз мындай түшүнүп бүт алдыңызбы? Эми өзүмдү өзүм түшүндүм деген сөз мен ойлойм бул андай адам жокко депчи. Анткени адам деген өзүнүн сапаттарын, өзүнүн оюн, өзүнүн кыялын ар кандай бир окуя болгондо, ар кандай бир иштер болгондо ошого жараша ой жүгүртөт да, туурабы? Туура эмес кылдым, туура эмес деп дагы ошон үчүн дагы көп маселе бар. Эмне себептен? Мен пенсияга чыксам дагы мен ой жүгүртүм, илимдик билимдери өскөнгө аракет кылам да. Өзүмдүн тиги дипломатиялык илимий жактанчы эл аралык ушундай мамилелер боюнча мен ошон үчүн мен баягы мен өзүмдү түшүндүм, мен кыялым мындай деген айтыш кыйын да. Анткени биринчиден 60-тан ашкандан кийин мен Кудай бар экенин түшүндүм. Өзүмдүн сезим ушундай болду да. Анткени баягы кыйынчылыктар болгондо келме келтирип Кудайды эстеп Куран сүрөлөрүнүн ичинен окуганда кадимкидей өзүң дагы өзүң баягы мындай тынч болуп дүйнөң мындай эметип бир калыпка түшүп иштер дагы оңолуп кетет да. Ошол себептен бир Кудай койдум деп айтат эмеспи? Бир Кудайга койбой, ошол Кудай сенин кыялыңа жараша сыноо жиберет да. Ошол сыноолорду туура берип, туура кадам таштасаң, ошондо өсүш болот. Бирок ар бир адамга баары бир билебиз да, тиги ар кандай шайтан дагы башка тиги эмелер жанында жүрөт деп айтып атпайбы? Ошон үчүн ар бир адамды ойлонуп, ошо Кудайдын бизге берген баалуулуктары менен тараза салып, ой жүгүртүңдү ошо жана мен айткандай жакшы жакка ой жүгүртсөң, баардыгы да жакшы болот. Өзүмдүн дагы мен ойлойм, дагы түшүнүгүмдү дагы өсүшүм керек да көп маселе боюнча. Өзүңүздү өзүңүз түшүнөсүзбү деген суроону бердим, сиз жооп бердиңиз. Башкалар сизди кандай түшүнөт деп ойлойсуз? Ар кандай түшүнөт. Өзүнүн түшүнүгүнө жараша, өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн кыялына жараша. Бир адам сыртынан окшош болсо дагы ички дүйнөсү окшош адамдар жок да. Ар кандай ой жүгүртөт. Ошон үчүн кээ бирлер тигиндей деп, мындай деп сындашы мүмкүн. Кээ бирлер деши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде мындай мен ага деле кыжалат болбойм. Мен ойлонбойм. Өзүмдүн жакшы жактарымды, өзүмдүн терс жактарымды дагы мен билем да. Кыялымды. Ошол себептен мен азыр мындай да баскан сайын жашың улуу болгон сайын сен бирөөгө ыңгайсыз абал жаратпаш керек деген ойдо болуп калат экенсиң да. Мисалы, ошол эле машина стоянка коюп атканда көп билесиңерби, жолдо баратканда көп шопурлар өзүнүн эле баягы эмес. Азыр болсо мурун дагы мен ошентип айтачымын. Азыр болсо баратканда тиги бала шашып атат окшойт, кой өткөзүп коеюн. Тиги стоянка коердо болуп тур, мен коюп койдум, тиги кантип чыгат деп ойлойсуң да. Ушундай тиги башка кишилерди дагы ойлоп калат. Өзүңдү эмес, башка бирөөнү дагы ойлойсуң. Да, ойлоп каласың да. Бул эме айтып атпайбы, бул көп такыр убакыт өткөн сайын адам өзгөрүш керек, заманга жараша дагы айтылып кетейин. Ой жүгүртүң дагы өзгөрөт экен. Ошол себептен мен ойлойм, кээде студенттерге урушуп койгондо, ну как урушкондо, мен айтам, сабакты окуш керек, эмне үчүн кечигип келдиң, эмне үчүн окубайсың, эмне үчүн деп ушундай суроо менен баягы эмелесиң да, такалайсың да, кыргызча айткандачы. Анан кийин карасаң көңүлү чөгүп эметип калат. Ошого кичине капа болуп кайра анан мактап коем. Сен кыйын жигитсиң го, сен жалкоолонбо, жакшылап эртең сен сөзсүз жакшы эссе жазып кел, же болбосо жакшы даярданып келсең, мен сага 5 коеюн деп жүрдүм эле деп ушинтип эметип коесуң да, тиги кайра стимул кылып. Ошон үчүн адам мындай
терең ойлонсоң сезимтал болуп калат экен да. Жылдан жылга кээ бирлер айтат караган сайын бул алжып калды депчи. Бул ой жүгүртүүдөн болот. Адамдын ички дүйнөлүк даярдыктан болот да. Мен ойлойм, кээ бирлер айтат мына возраст өткөн сайын аксакалдар балага окшоп калат деп айтат эмеспи? Бул дагы туура сөз. Эгерде өзүн баягы жеке турмушун ойлоп калса, балага окшоп калышы мүмкүн. Агер жок, мен баягы дагы көп нерсени жасайм, дагы астыга умтулам, дагы өсөм, өнүгөм, дагы пайда алып келем, ийгилик алып келем, үй бүлөбү же коомгобу деп ушундай ойлонуп турсаң, башкача ой кетет экен да. Өткөндө подкасттардын биринде Өмүрбек Чиркешев келгенде дагы ошондой бир мындай сентименталдыктуу мен байкадым эле да, анда ал бир сүйлөп атып жашып жиберди да. Анан менимче ошол өзүңдү эмес башка бирөөлөрдү кошо ойлонуу бул мындай алсыздык эмес, бул даанышмандык, чыныгы аксакалдык нарк деп мен эсептейт элем да. Ошондой улгайганды, ошондой жаш өткөн сайын ошондой болгонду бизге дагы буйрсун. Анан дагы аягында бир суроо, жана сөзүңүздө айттыңыз, мен ушу жашым өткөн сайын, мезгил өткөн сайын Кудайдын бар экендигин моюндай баштадым депчи. Ага чейин эмне мындай Кудай темасына анча маани бербей ушундай жүрдүңүз беле? Эми ага чейин совет доорунда өскөнбүз да. Атеизм деген Кудай жок, коммунизм партия деген чоң ишенич болсо, ошол жака бизде багытталган, бурганда такыр мебизди айлантып койгон. Карандай эле айтчу да, Кудай жок деген атеизм болчу. Кудай жок эле ачык эле айтчу да. Биз ишенебизби, ишенбейбизби, көп нерсени ойлонбой эле, ал жерде система бар болчу да, башкача. Сен мектепти бүттүң, окууну бүттүң, иш берет, азыркыдай жаштар окууну бүтсө дагы иштеп жүрбөйбү? Бизде иш берчи сөз. Анан кийин жакшы иштесең дагы кыймылдатчы. Ошон үчүн көп баягы кыйынчылык жаратчу эмес. Социалдык жактан бир топ жакшылыктар болгон. Өзүнчө эле бир служебный эме болгон, билесиңер да. Тиги лифттери болгон. Ошол себептен баягы мен дагы мындай сыртынан караганда карьерам тез кеткен да. Бир эметкен көп иш менен эле элек болуп жүрөбүз да. Ошо карьера боюнча дагы бир суроо бергим келет да. Мына автобиографияңызды караса, бүт ошол 8 өлкөгө элчи болупсуз, анан депутат болупсуз, министр болупсуз, тиги болупсуз, бу болупсуз, ушул өйдө жактарда, төбөлдүк жактарда эле жүрүпсүз да. Мунун секрети эмне? Сыры эмне ошондой жактарда эле жүргөн? Мен ойлойм, бул жерде мен ата-энем берген бир 3 сапатты катуу байлаганда, атам тартипке. Өзү немистей болгон киши болчу. 1 мүнөт кечиксең сен айтчы мындай. Сен деген анын үстүнө мен улуусумун да, аябай катуу кармачы да. Ушундай тартипке мен ыраазымын ал кишиге. Аябай тартипке үйрөткөн, анан эмгекке үйрөткөн. Апам болсо аябай акылман киши болчу. Атам илимпоз киши болчу, ошон үчүн Борбордук Азияда эң биринчи ушу техникалык тиги автомобилестроение боюнча кандидат наук болгон. Борбордук Азия биринчи болгон. Харьковдо защита алган да. Мамаша болсо ошо дүкөнчүдөн баштап директорго чейин чоң дүкөндөрдү башкарып, бирок акылман киши болчу. Ал киши ошо балам абийириңди сакла дечи. Анан уят деген сөздү. Анан тиги эл эмне дейт? Кыргызда илгери ушундай сөз бар эмес беле? Ушуну меме куюп койгон да. Албетте мен катачылыкты айтпадымбы, чын баягы жаштык кылып, эмоцияга берилип, бир катачылыктар кеткен. Бирок негизинен мисалы сөзсүз момундай көрүнүп туруп алдап калп айтканга бул мен бүгүнкү күнгө чейин дитим барбайт да. Көп саясаттчылар билесиңер, бүгүн бирди айтып берсең, бүрсүгүнү 4 айтып, же болбосо бирин пайдаланып туруп, бирин сатып, бири менен чабышып, эртеси кайра өшүп, ушундай мен ага дитим барбайт ачык айтканда. Ошол 3 мен сапаты менен оюмча ошол ийгиликтер жаратты да. Жанагы айтып атпайбы, илимге ушу мен атам багыт берген да. Илимий жагына сен өзүң кызыктар болушуң керек депчи.
Бүгүнкү подкастка камдаган суроолорум бүттү. Рахмат сизге чоң. Кандай бир ойлоруңуз болсо жыйынтыктоочу сөз сизде дагы, анан кийин коштошсок. Эми эрнис ийгиликтерди каалайм. Таланттуу жигитсиң, чоң ишти баштаптырсың. Анткени азыр массалык маалымат каражаттарда деле мындай чындыкты айкалышкан, өзүнүн ирети менен, өзүнүн мындай абири менен адамдын кандай бир сапаттарын же болбосо бир жакшы эмелерин же жаман болобу бетин ачкан жакшы подкаст ачтың. Ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат келип бергениңизге, убакыт бөлүп атайын ушу келип пикириңизди билдиргениңизге мен ырачылык берем. Жашооңузда береке болсун. Жараткан сизге сизди туура жолдон адаштырбасын. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.